Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз өтө даамдуу болгон ооз ачарга тефтели жасап көрсөтүп беребиз. Алгач бир стакан күрүчүбүздү жууп тазалап, идишибизге салабыз. Үстүнө кайнак суу куябыз. Үстүнө кайнак суу куюп, крышкасын жаап четке коюп турабыз. Бир пиязды кыргычтан өткөзөбүз. Биз 1,5 килограмм фарштан жасап жатабыз. Үстүнө пиязыбызды кошобуз. Өзгөчөлөнтүп биз жалпыз чөбүндөн кошуп жатабыз. Кошпой койсоңуздар да боло берет. Жалпызыбызды кошуп 1 чай кашык туз, 1 чай кашык мурч кошобуз. 3 аш кашык талкан кошобуз. Бир жумуртканы чагып алабыз. Мына күрүчүбүздү ачып кошобуз. Анда баарын жакшылап аралаштырабыз. Мына фаршыбыз даяр болду. Четке коюп турабыз. Сковородкабызга 3 кашык un салып кууруйбуз. Кызартып кууруп алабыз. Мына кууруп алдык. Бир пиязды майдалап туурайбыз. Колубузду сууга салып, тефтелини тоголоктоп алабыз, жаңгактай кылып. Мына биринчисини көрсөттүк. Ушундай кылып колубузду сууга салып, баарын жасап алабыз. Кызган майыбызга бир-бирден салып, тефтелибизди бышырышты баштайбыз. Мына бир бети бышты, алмаштырабыз. Бышкан тефтелибизди алабыз. Кызган майыбызга тууралган пиязыбызды кууруйбуз. Куурулган унубузга кайнаган сууду куюп, аталадай кылып бөлтөктөрүн калтырбай аралаштырабыз. Бир аш кашык томат, үстүнө 1 стакан суу куябыз. Кайнатканы коебуз. Кайнап жаткан бульонубузга 1 чай кашыктан туз, мурч кошобуз. Эми биз аталабызды куябыз. Кайрадан кайнатабыз, крышкасын жаап. Тефтелилерибизди бир-бирден салабыз. Лавровый лист салып, 15 минутка кайнатабыз. Мына биздин даамдуу болгон тефтелилерибиз пышты. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Орозонун күнүндө аябай даамдуу тамак. Биздин каналга кошулуп туруңуздар. Саламатта калыңыздар.